Калктын бакубаттуулугун камсыздоо максатын көздөгөн административдик аймактык реформанын жыйынтыктарын саясаттануучулар жана эксперттер талкуулады. Жүргүзүлүп жаткан реформанын натыйжасында республикадагы 452 айыл аймагы 235 аймакка бириктирилди, шаарлардын саны 32ден 33кө көбөйдү. Анын ичинен 2 шаар областтык маанидеги шаар макамын алган. Иш-чарада белгиленгендей, эң негизги максат кызмат көрсөтүүнү санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан санарип аймак маалымат системасы боюнча тийиштүү иш-чаралар күчөтүлгөн. Аларда аймактарда социалдык экономикалык кырдаалды жакшыртуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу иштери жолго коюлду. Жарым жылдын ичинде пилоттук режимде өлкөдө көрүнүп калды, что атыр бүгүнкү күнү керек экен деп. Башында 8600 биздин муниципалдык кызматкерлер болсо, бүгүнкү күндө болсо 4700 калып, 3900га кыскарды. Жана эле мордки мисалы эмгек акысын санап көрсөк, бир жылдын ичинде 1 миллиарддан ашык акча үнөмдөр өткөн. То есть абдан да көп пайдалуу. Анан кийин жанакы 235 айыл өкмөт жана 33 шаарга да кошумча ар бирине 10 миллион сомдон кошумча акча азыр өкмөт пландап атат. Алар бутуна түркөзүш үчүн.